Чынакынч пока вакытты баштабай туруңуз, мен Кожобек келсе баштайын деп тургам да. Кожобек укса жакшы болот эле. Кайсы жерде жүрсө деле кое берет, болбосо биз айтып коебуз, баштай бериңиз. Мен молодой депутаттарга бир кеңешим да, сөзүмдө эмес. Мен ар дайым сүйлөгөндө опорные точки деп мектепте эме бар. Караймын бияк көзүм кыры менен. Бабаны кандай реакция кылып атат. Буякты карайм. Кожобек кандай реакция кылып атат. Тиги жакты карайм. Чолпон айым кандай реакция кылып атат. Эгер одобрение кетип аткан болсо, ар үч түрдүү адамда одобрение кетип аткан болсо, туура жолдо кетип атасың. Эгер одобрение жок болсо, акырындай токтотуш керек да. Менин бир опорный точкам жок болуп азыр. Адашып кетем деп турам да. Опорный точкам жок, адашып кетем деп турам да. Кожобек. Тамаша. Да сен шак кылышта опорный кылып албайсың, маңдайыңызда. Урматтуу депутаттар, мындай бир чечилбеген табышмак задача бар. Баарыңар уккансыңар. Эмне биринчи? Тоокпу же тукумбу деген. Ошондой кырдаал 2005-2010 жылы болду. 2005 революциядан кийин Кыргызстанда легитимдүү бийлик органы болбой калган. 2010 жылы дагы бир да легитимдүү орган болбой калган. Bir жерден баштап бирөөнү түзүп, экөөнү, үчүнчү, төртүнчүсүн түзүш керек. Эки учурда тең тарых ошол миссияны мага тапшырган экен. 2005-та, 2010-да убактылуу өкмөт түзүп, өткөл мезгил жарыялап, легитимдүү бийлик органдарын түзгөнбүз. Кыйын кезде. Мына бүгүн президенттин аппараты ошол кезде мындай кылып койсо болмок экен, тигиндей мындай кылып койсо болмок экен деп сындап атат. Ал экстремалдык, шашылыш. Ары өтсөң, бери өтсөң дагы сөзсүз түрдө процессуалдык кээ бир бузуулар боло турган заман эле. А бүгүнчү? Бүгүн андай заман эмес. Бүгүн шашылыштын кереги жок, граждандык конфликт, согуш коркунучу жок. Контрреволюциялык төңкөрүш коркунучу жок. Мына ушул убакта дагы биз сиздер киргизип жаткан мыйзам долбоору одоно түрдө процессуалдык нормаларды бузуу менен киргизилип жатат. Бул кечиримсиз. Мен жана айткан сөзүмдү дагы бир жолу кайталагым келет. Биздин азыркы конституцияда референдум өткөрүү тартиби, ага алып чыгуучу маселелердин тизмеси атайын конституциялык мыйзам менен аныкталат. Ал референдум жөнүндө мыйзам деп жазылып турат. Ошол мыйзам мына кече кабыл алынып күчүнө кирди. Мыйзамдын демилгечилерин бири менмин. Биз 12-жылдан бери киргизип жүрөбүз. Ошол жерде 12-статьянын 3-пунктунда Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору, Жогорку Кеңешке мыйзам долбоору келип түшкөн күндөн тартып 1 айдан эрте эмес жана 3 айдан кеч эмес мөөнөттө депутаттардын жалпы санынын 3-төн 2-синен кем эмес көпчүлүк добуш менен кабыл алынат деп турат. Бардык окуу. 3 окуу тең комитетте кароодаган Асылбек Шарипов отурат, баары бир мыйзамды карап кабыл алуу процесси деп аталат. 23 октябрдан башталыш керек. Биз эмне кылып атабыз? 23-нде киргиздик. Жаңы проект, абсолютту жаңы проект. Эч ким көрбөгөн. Шашылып 29 сентябрда 6 күндөн кийин кабыл алып атабыз. Мына мен конституцияны автормун, көптөгөн авторым иштеп чыгуучулар негизгисимин. Бул мыйзамды дагы иштеп чыгуучунун негизин. Ал 1 ай үчүн берилет. Тунсун, көбүктөр жарылсын, ачуулар тарасын, түшүнбөгөндөргө баары жетсин. Кожобек айтып аткандай, уктап отургандар да түшүнө турган болуп калды дегендей болсун деп 1 ай ошого берилет. Тунсун депчи. Жок, биз киргизип туруп эле чуручуу менен бир жумада алып өтүп кеттик.
Мунун баары конституциялык мыйзамды, конституцияны одоно бузгандыкка барабар. Бул бүгүнкү кабыл алына турган өзгөрүүлөрдүн легитимсиз кылат. Туура. 2010-2005 жылы бийлик жок турганда президенттин функциясын биз өзүбүзгө алып алганбыз. Бирок башка шарт жок эле. Аны ошол экстремалдык ситуация актаган жана аныктаган. Бүгүн мындай зордук менен кабыл алганга эч ким негиз жок. Анын үстүнө негизги жоболору 1 жылдан кийин кирет деп өзүбүз жазып Чынай Акын, сиз артында сүйлөп атасыз. Сиз жөнүндө дагы сөз бар, дыкат күтүп туруңуз. Эмне үчүн мындай тобокелге барып жатабыз? Кандай максат? Кандай тарыхый кырдаал? Кечиктирилгис тез кабыл алганга бизди мажбурлап атат. Мындан туп-туура 1 жыл мурун ушул залда Алмаз Атамбаев келип сүйлөгөн. Бизди мандат менен куттуктап туруп, анан адатынча бир порция сынды дагы бул составга айткан. Ошондо бул жакты карап туруп айткан. Максим Бакиевдин достору бар. Акчаны жакшы көрөт. Элди сатып алып, эртең президент болуп калса эмне болот? Менден башка президент бул чоң укуктарды өзүнүн пайдасына пайдаланат. Кыргыз элинин шору. Мен президенттин полномочиясын азайтам деген. Иса Шешенкуловичтан кайра президенттин полномочиясы азайды деп элге барыңыздар кайтып келип отурат. Азайдыбы? Көбөйдү. Мисалы, бүгүн өкмөт мүчөлөрүн премьер-министрдин талабы менен президент баарын иштен бошотот. Бул өкмөт боюнча мыйзамда аныкталган. Азыркы Кыргыздын конституциясында ачык так жазылып атат. Өкмөт мүчөсү коргоо министри жана коопсуздук министринен башка өкмөт мүчөлөрүн бошото алат деп. Өкмөт эки баштуу болуп калды. Эки министр өкмөт башчысын тоотпой түздөн-түз президентке баш ийет. Эгер Атамбаев кооптолгон Максим Бакиевдин досу келип калса, так ошол эки министр менен президент өкмөттүн марионетка кылат. Дүйнөдө карап көргүлө, бир да өлкөдө өкмөт мүчөсүн премьер бошото албаган өлкө жок. Бул эки баштуу өкмөт. Бул мина эмес, бул бомба. Президенттин полномочиясы сот бийлиги тарабында дагы күчөп атат. Бүгүн эле сот эмне болуп атат? Мындан кийин президенттин аппаратын өкүлдөрү өзү койгон адам менен дисциплинардык комиссиянын 3/1 коет. 3/1 жогорку кеңеш коет көпчүлүк. Каалаган сотун каалаган убакта жумуштан алып коюу мүмкүндүгүн ачылат. Бүткүл дүйнөдө кабыл алынган соттук өзүн өзү башкаруу деген принцип жоголот. Ошентип президенттин полномочиясы соттук өзүн өзү башкаруунун эсебинен күчөп атат. Премьердин укугу жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун эсебинен күчөп атат. Бүт коллегиалдык органдардын эсебинен күчөп атат. Өкмөт премьердин укугу дагы парламенттин эсебинен күчөп отурат. Бул жеке адамдарды биз коллегиалдык органдардын эсебинен да көбөйтүп отурабыз. Бул туура эмес. Мен эскертүү жөнүндө айтып койгум келет. Чынай Акынч, эсиңизде болсо керек. Ушул залда биз Төрага Келдибековду алайлык деп калдык. Аягынан, биягынан эсептесек да 80 добушка жеткире албайбыз. Хоккейдин тренерлери перерыв алып алгандай биз да танапис алабыз, ата журт ал бурчта жыйналат, биз ал бурчта жыйналабыз, эсептейбиз. Эч кимибиздин эсебибиз ал келбей турат. Риск бар. Анан эмне кылдык? СДПК фракциясы коалицияны таратты. Бир гана сыйкырдуу сөз айттык. Кийинки коалицияга киребиз дегендер Келдибековду колдобогула дедик. Ата журттун жарымы бизге өтүп кетти. Кийинки коалицияга киребиз, бийликте калабыз деп. Ошентип Келдибеков кетти. Бирок ата журт оппозицияда калды. Кийин таламайга түштү. Бүгүн дагы ошол технологияны, үзүлбөгөн үмүттөр технологиясы пайдаланып жатат. Коалицияны декабрдан кийин таратсак да болмок. Январда таратсак да болмок. Жазда таратсак да болмок. Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүн Атамекен бир добуштан бардык демилгесин колдоп эле келе жаткан. Болгону
добуш күндөн күнгө азайып кетип атканын көрүп, үчүнчү добуш берердин алдында таратып, шарт коюлду. Президент эл алдында ачык шарт койду. Иса Шешенкул жаны кайталады, ташка тамга баскандай кылып. Ким добуш бербесе президенттин эмилгесин ал коалицияга кирбейт деп. Мен жана ата журтту бекер эстеткен жокмун. Азырда кээ бир жолдоштор добуш берип, ушул коалицияга кирип калабыз деп турат. Баарыңар кирбейсиңер. Эртең ким лох болгонун көрөбүз. Рахмат.